Ахматтын айылындагы бир кызга, жаш кызга жин кирип кетти. Ага барат, буга барат, ал жолун кылышат, бул жолун кылышат, эч жолун таппай коюшат. Акыры ошол айылдын кичинекей молдосу менен имам Ахматка ошондой күчтүү даражадагы азыркы тил менен чубак устоздай бир аалымга келишет. Ал имам Ахмат эле ошол учурда. Имам Ахматка келишип, "Я Ахмат, имам Ахмат, биздин кызыбызга жин кирип кетти. Ал врачка, бул табипке көрсөтпөгөн жерибиз калбады, акыры сага келдик, эмне кылсак, эмне дейсиң? Ушунун жолун чечип бер" дейт. Имам Ахмат, "Анда силерге бир сунушум, пикирим, жинге кыжалат болбогула силер. Жинден эч кыжалат болбогула. Барып имам Ахмат айтты, чыккын десеңер, өзү эле чыгып кетет" дейт. Кантип айтабыз, эмне десек, бир нерсе бербейсиң. Анда мени галошумду алып баргыла, галошумду көрсөтсөңөр, бул имам Ахматтын галошу деп көрсөтсөңөр, өзүнөн өзү чыгып кетет жин дейт. Ошентип имам Ахматтын галошун алып баягы кызга келишет. Келишип, жинге карата сүйлөшөт. Имам Ахматтын аты менен айтабыз, чыккын бул кыздан дейт. Баягы имам Ахматтын атын уккан кезде, галошун көрсөткөн кезде, баягы кыздын ичинен жин чыгып кетет. Жин чыгып кетти. Күндөр айларга, айлар жылдарга алмашат. Күнөрдөн бир күн баягы кыз дагы өзгөчө сыпаттары башталып, характери башкача, жүрүм туруму башкача болуп, кайра жин кирип кетет ал кызга. Анан кайра эмне болуп кетти деп имам Ахматка кайрылып келишет. Имам Ахматка келсе, имам Ахмат бул жашоодон өтүп кетиптир. Ошондуктан бул жиндер көп жашагандыктан, көп нерсе сезген билгендиктен, кайра бул жин ошол кызга кирип кетет. Окуяны билишти, имам Ахмат өттү бул жашоодон. Анын шагирти бар эле. Шагирти саланы кийип ошол жерде отурган эле. Имам Ахматтын шагиртине келди. Бизге мурда имам Ахмат бар кезде ушинтип ушул жолун көрсөткөн, галошуну көрсөтсөк чыгып кеткен. Азыр эмне кыласыз дейт. Бул дагы устазым урап, шагирти, имам Ахматтын шагирти, менин дагы галошумду алып барып көрсөткүлө, чыгып кетет жин дейт. Келишет. Шагиртинин галошун алып келишип, чыккын, имам Ахматтын шагиртинин атынан сүйлөп атабыз, галош көрсөтүп атабыз. Чыккын десе, имам Ахматтын шагиртинин өзү галош эч нерсе эмес. Имам Ахматтын шагиртинин өзү келсе дагы мен мунун ичинен чыкпаймын дейт. Бул өтө таква имам Ахмат. 3-чү мазхабты имам Хамбали мазхабынын негиздөөчүсү өтө таква адам болгон. Маселе ошондо.